мындай үйү бар болсун, мынча макыр берсин, мындай болсун дейт. Сен чогуу кыл ошону. Сен эгер бир үйгө барсаң, ал үйдө машина дагы бар, үй дагы бар, красавчик, сулуу жигит, бизнесмен. Сен ошо менен жашап кеткен немең көзүң жетеби? Сен кичине жакпай калсаң, сенин ордуңу сени жакшыраак алмаштырып алганга күчү жетет. А сен жаш менен эч нерсеси жок эркек менен баштасаң, экөөң чогуу кылсаң, үй экөөңкү, машина экөөңкү, кыйынчылык экөөңкү, кыйналып иш кылганда, кыйналып акча тапканда ортодо ынтымак болот. Мен үйлөнүп атканда менде деле эч нерсе жок болчу, келинчегимде деле эч нерсе жок болчу. Азыр эми Кудайга шүгүр. Мен ошону ойлойм да, ошол эч нерсени карабай эле кыздар жолугун жакшы салынып атабы, киши бетин таза жууп атабы, болду, бисмилла. Эркектер имандуу, намазын окуп атабы, кичине эркектин сулуусун карабаш керек. Мен таң калдым, мындай красавчик эркектерди карабагыла, красавчик эркектер аз эле. Кайсы эркек өтө красавчик болуп атса, бир аз кайра ошол сыпаттар аялдардыкына жакын болуп кетет. Андан көрө ошо дөңгөчтөй мындай кара тоор эле ушу дүңкүлдөгөн эркек жак. Иманына караш керек, али бирак калганда болду. Калганы жакшылап жуундурсаң, сонун болуп калат. Адеп аклагына караганда, динине караган адам жалкоо болбойт да. Эми жалкоо болуп кетсе, үйрөнүш керек, көтөрмөлөш керек.